Al bolsa деле ошо себептен 15 жылга бердирип өттү. Биз ошого нааразы болуп кайта чыктык. Ушунчалык мыкачы кылып болуп тургандарга бир эле эки эле адамдын колунан келген эмес. Бул көпчүлүктүн колунан келген да. Мен ишенбей атам. Бу жерде групповой болгондо атам. Ошону эч качан эч кимсе жашырып айтпай атат да. Мен ошого сыздап атам. Алардын деле балдары. Ошолордон балдары атасында апасында караган ошо бала болгон. Майрамкан апа мындан 1 жыл мурун милиция кызматында иштеген уулун атайын уюшкан кылмышты топ мыкаачылык менен өлтүргөнүн айтууда. Баласынын жансыз денеси өткөн жылы 29 январда Алай районунун Гүлчү айыл аймагындагы дарыялардын биринен табылган. Денени сырттан кароо жүргүзгөн учурда анын бир канча жеринде жарааттары бар экендиги байкалып, киши колдуу болгондугу белгилүү болгон. Илгиздин туулган күнү болгон, Илгиздин. Ошол жерге Бек Турсун чакырткан дейт. Чакырганда да машина менен алып келген дейт. Ал жерде мен уулум мактанаарлык эмес, бир-эки адамга моюн бербей турган бала болчу. Аны атайлап бир нерсе мен чаап жыгып алган да. Ага чейин ал бала моюнга бербейт эле. Ичкенде өтө жаман көрчү, даже сигарет да чекчү эмес. Ал жерде ичип отурат деген экен. Ага кандай себеп болгон, не себеп болгон мен билбейм. Мен ата катары анын ичкен, чеккен көргөн эмесмин. Алайга барып эле башкалардан караганда жакшы результат көрсөтүп, онун деле ишин жакшы аткарып, аркасынан саят түшүп, таап кылып атканын ошол эми соттолгон адамдар да, ошолор байкап, ошонун аркасынан түшүп, буну жок кылбасак дагы биздин дагы түбүбүзгө жетип, бизди дагы ачып койбосун деген максатта өлтүргөн деп ойлойм да. Кылмышка Алай районунун 3 жараны шектелип кармалып, анын бири Эрназар Одушев кийин кой берилген. 2 күн мурун 14 февралда Ош шаардык соту экөөсүн адам өлтүрүү беренеси боюнча соттоп, 15 жылга эркинен ажыраткан. Мындай чечимге маркумдун жакындары нааразы. Бул жерде чечим эки кылмышкерге 15 жылдан берилди. Бирок биз буну күткөнбүз, өмүр боюнан эркинен ажыратып берет деп. Үчүнчү адам кылмышка тартылбай калды. Ошол себептен ошол үчүнчү адам дагы тергөө башынан өткөзүп, аны тартса, буга эгерде кылмышкердин адам өлтүргөнү так аныкталса, анда өмүр боюнан эркинен ажыратып берсин деген биз демедебиз, талап кылабыз. Ачык болуп, Эрназарларда ошо болгон окуядагылар полный далил болуп атат, азыр факты болуп атат. Эжеси деле келди сот отурумуна, айтылды, эжеси деле бар деди, Бекиш бар деди, бар жок маалыматка келгенде Эрназар аттуу жаранды бар деп айтылды. Не себептен бар деген адам кармалбай келет ушу күнгө дейер айтылып атат да. Эгер кармалбаса биз чыдабайбыз. Өмүр бою эркинен ажыратууга бул жаза статья туура келбейт биринчиденчи. Анан экинчиден ол кылмыштын баягы эмеси жасалышы ага туура келбейт. 30 күндүн ичинде 1 айлык мөөнөттө Ош областык сотуна апелляциялык тартипте даттануу акысы бар нааразы тараптардын. Ибраимжан Эркулов баласынын өлүмүнө тиешеси бар жарандар жоопкерчиликке тартылмайынча күрөшөрүн билдирет. Ал өлкө башчы Садыр Жапаров, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, бул ишти өз көзөмөлүнө алуусун суранды. Президентибиз Садыр Нуркожоевго, Ташиевке, Камчыбек Ташиевке арыздан ушу үнүбүз жетеби экен. Укук коргоо ушинтип эле милицияларды өлтүрөбөсө. Заман эмне болот акырында? Кандай чыдайбыз? Биз ошол укук коргоодо иштеген үчүн шуну колдоо берет дегенбиз. Биз эгерде 1 жыл болсо, 1 жыл, 2 жыл болсо, 2 жыл аяга дейин жетебиз. Биз канга кан алабыз болбосо, башка баш алабыз. Ушул акыркы эгер сот ушундай өкүм чыгарбаса, бизге өмүр бою ошолду кесип берсин. Болбосо биз Алайга барып чуу чыгарабыз ошо немелердин. Бир тууган энеси бар. Апасы, ата энеси бар, ошол жерге дейин барабыз. Маркум Нурланбек Эркулов 8 жыл улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин атайын даярдыктагы Альфа кызматында иштеген. Андан кийин Алай райондук ички иштер бөлүмүнө жумушун которуп, 1,5 жылдан кийин 32 жашында казыл болуп турат. Анын артында жубайы жана 2 уулу жалгыз калган. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.